Мамлекеттик салык кызматынын мыктысы Рахат Садыбакунова 29 жылдан бери бухгалтердик кызматты аркалап келет. Өзүнүн ишин мыкты өздөштүргөн айымга мамлекет тараптан бир канча сыйлыктар ыйгарылган. Бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматынын чыгашаларын эсептөө боюнча бөлүмдө эмгектенет. Например, менден дизайнер же бир ушундай бир творческий личность чыкмаган эмес эч качан деп ойлойм. Мен өзүмдүн кесибим өзүмө жагат. Ошо цифралар менен анан дебит, кредит сходиться этип мындай бир в общем так болгондой өзүмө жагат. Ошого аракет кылам. 63 аймактык башкармалыгыбыз бар. Ошону полностью толук тейлегенге аракет кылабыз. Анан бухгалтерский учет боюнча маалыматтын баары бизде. Аталган кызмат салык төлөөчүлөр тарабынан чогултулуучу салыктарды мамлекеттик бюджетке толтуруу функциясын аткарат. Алардын убагында төлөш үчүн заманга жараша бардык шарттары каралган. Бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы бардык салык кызматтарында бирдиктүү терезе форматында ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишет. Ошол мамлекеттик бюджеттин 80%-ын ошол мамлекеттик салык кызматы тарабынан толтурулат. Бул кимдин салыктары? Бул эле ошол эле жөнөкөй эле ишкерлердин, салык төлөөчүлөрдүн, мындай айтканда дагы жеке жактардын ошол салыктары болуп саналат. Чогулган каражаттар дагы ошол өкмөт кайрылып келе турган формат болуп саналат. Анткени ошол эле пенсиялар болот, жөлөк пулдар болот. Мындан тышкары мамлекеттик кызматкерлерге айлык акылар дагы берилет. Мамлекеттик казнаны толтурууда салык кызматкерлери менен ишкерлердин салымы зор. Азыркы тапта ишкерлерди колдоо максатында алгачкы жолу тейлөө борборлорун ачышып, каттоодон баштап жасалуучу бардык ишин аягына чейин бир жерде бүтүрүү функциясы киргизилген. Ошондой эле салык маданиятын коомчулукка жайылтуу үчүн ар түрдүү иш-чаралар да уюштурулууда. Салык кызматынын имиджин көтөрүү үчүн ар түрдүү университеттер, вуздар менен бүткүл бир келишимдерди түзүп, ошол жерде адистерди даярдоо багытында иштеп атабыз. Ар бир университеттен биз өзүбүзгө стажировкага алабыз, практикага алабыз. Мындан тышкары быйыл биз ушул салык маданиятын көтөрүү үчүн коомдун, калктын салыктык сабаттуулугун да бир көтөрүү үчүн биз мектептерди дагы алсак деп, биз биринчи жолу мектептерге да барып ачык баягындай лекцияларды өтүп келдик. Салык кызматы ушул жерден жаңы багытты, имиджди өткөрүү боюнча трансформация башталгандыгы үчүн биз баягы илимпоздорду, мугалимдерди, вуздардын мугалимдерин экономика тармагында баардыгын чогултуп туруп, ошол жерде калктын салыктык маданиятын көтөрүү деген биринчи жолу форум өткөздүк. Бул форумда дагы көптөгөн сунуштар түштү. Мамлекеттик салык кызматы акыркы 5 ай ичинде өлкө аймагынан жалпы 60 миллиард 866 миллион сом салык жана төлөмдөрдү жыйнаган. Бекитилген план 102% аткарылган. Тагыраак айтканда 1 миллиард 245 миллион сомго ашыкча чогулган. Ал эми 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 22 миллиард 436 миллион сомго көп жыйналган. Салык кызматкерлеринин өлкө казынасын толтурууда жана экономиканы көтөрүүдө ийгиликтүү кадамдарды жасоодо. Сайрагүл Полотова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.